Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгілдір экрандан алдында ыңғайлы отырып бүгінгі сабаққа көңіл бөлгілі. Біздің бүгінгі келгілі экзаменге дайынданалы деген сабағыстың 3-ші сабағын баштайбыз. Біз бүгінгі сабақта эмнелерге жооп издейбиз. Жол болса, біз бүгін сілерменен 2-ші белеттің 1-ші суроосуна кантип жооп бериш керек, мына ушул боюнча түшүнүк алабыз. Өткөндө бардыңар несиңерде болса керек, біз 1-ші жана 2-ші сабақта 1-ші белеттен 1-ші жана 2-ші суроосуна кантип жооп берүү керек боюнча талкуу кылсак, ал эми биз бүгүн силер менен 2-ші белеттен 1-ші суроосу боюнча талкуу жүргүзөт экенбиз. Анда ушул 2-ші белеттен 1-ші суроосуна көңүлүңөрдү бөлгүлө. Бул жерде онтогенез адамдын организминин эмбриондук жана постэмбриондук өөрчүсү деген эмне, алкоголдун, баңгиликтин, наркотиктин, тамекинин түйүлдүктүн өөрчүшүнө тийгизген таасири кандай терс көрүнүштөр же терс белгилерди берет. Мына ушул боюнча кантип жооп берүү керек? Же болбосо ушул 2-ші белеттин 1-ші суроосуна кантип жооп бересиңер? Мына ушул боюнча мен силерге түшүнүк берейин. Негизинен азыр биз сабактын жүрүшүндө эмнелерге көбүрөөк токтолушубуз керек. Организмдин өөрчүшүнүн баскычтары менен таанышабыз. Андан сырткары эмбриондун өөрчүшү боюнча түшүнүк алат экенбиз. Жана постэмбрион боюнча түшүнүк алат экенбиз. Жана алкоголь, тамеки, наркотикалык заттардын түйүлдүккө тийгизген терс көрүнүштөрү боюнча токтолот экенбиз. Анда ушул 2-ші белеттин 1-ші суроосунда мына ушул кантип жооп берүү керек деген суроого жооп издейт экенбиз. Албетте бул суроодо эң биринчи онтогенез деген эмне, ал боюнча түшүнүк алышыбыз керек. Андан кийин түйүлдүктүн пайда болушу боюнча токтолушубуз керек. Жана ал түйүлдүктүн өөрчүшү, түйүлдүк өөрчүп жетилгенден кийинки организмдин өөрчүү баскычтары боюнча түшүнүк алат экенбиз. Андан мен силерге эң биринчи онтогенез деген эмне, ушул боюнча түшүнүк берип коеюн. Онтогенез деген бул организмдин түйүлдүк пайда болгондон баштап жашоосу бүткөнгө чейинки өөрчүшү бул онтогенез деп аталат экен. Мына ушул онтогенез же болбосо түйүлдүктүн пайда болуп өөрчүшү боюнча эң биринчилерден болуп Гиппократ төмөндөгүдөй түшүнүк киргизген. Бул түйүлдүк жөнүндө жумуртка клеткасында же эненин денесинде кичинекей толук калыптанбаган организм болот деген. Демек, бул бир гана адамдардын түйүлдүгү үчүн эмес, бардык тирүү организмдердин же болбосо жаныбарлар жөнүндө дагы түшүнүк берген экен. Демек, Гиппократтын айтуусу боюнча жумуртка клеткасында толук өөрчүп жетиле элек, калыптана элек организм болот деген түшүнүгү мына ушул түйүлдүк жөнүндө айтылган экен. Мындан башка дагы Аристотель деген окумушту организм структурасыз, бирок бирдей массадан турат деп айткан. Демек, мына ушул организмдин структурасыз бирдей массадан турушу бул түйүлдүктү эпигенез деп айткан экен. Демек, мына азыр эми ушул организмдин же болбосо түйүлдүктүн өөрчүшү боюнча токтолуп кетели. Же болбосо ушул онтогенез кантип пайда болот? Дегеле онтогенезге чейинки эмбриондун же болбосо түйүлдүктүн өөрчүшү жана калыптанышы кандай жүрөт? Мына ушул боюнча эсиңерге салайын. Жана эгерде ушул суроо келсе, силер кандай тартипте жооп беришиңер керек? Мына ушул боюнча түшүндүрөйүн. Анда эң биринчи биз организмдин өөрчүшү боюнча түшүнүктөрдү кабыл алып алалы. Организмдин өөрчүшү эмбриондук өөрчү, постэмбриондук өөрчү жана партогенездик өөрчү деп 3 топко бөлүнөт. Ал эми биздин 2-ші белеттин 1-ші суроосунда эмбриондук жана постэмбриондук организмдин өөрчүшү боюнча түшүнүк бергиле деген экен. Анда биринчи эмбриондук өөрчүгө токтололу. Эмбриондун өөрчүшү бул албетте энелик гамета менен аталык гаметанын кошулушунун негизинде түйүлдүк пайда болот. Же болбосо бул түйүлдүктү биз зигота деп карайбыз. Ал эми энелик гаметаны биз жумуртка клетка деп айтсак, ал эми аталык гаметаны биз сперматозоид деп карайбыз. Мына ушул түйүлдүктүн пайда болушу жана өөрчүшү боюнча мен силерге төмөндөгү тасма менен да түшүндүрүп коеюн.
Демек түйүлдүктүн өрчүшүндө жетилген жумуртка клеткасына жетилген сперматозоид же болбосо аталык гамета келип кошулуп, мына ушул аталык жана энелик гаметалардын кошулушунун негизинде түйүлдүк пайда болот. Түйүлдүк пайда болгон күндөн баштап силер көрүп тургандай ал бөлүнүп отуруп катмарларга бөлүнөт. Же болбосо бул түйүлдүктүн эң сыртында силер көрүп тургандай, демек эң сырткы катмары эктодерма, мезодерма жана эндодерма деген 3 катмардан турат экен түйүлдүк. Мына ушул 3 катмар улам калыптанып атканда силер көрүп тургандай, эң биринчи сыртынан тери булчуң клеткасы пайда болот экен, ичеги карын, кан тамырлар, кан тамыр пайда болгондон жүрөк, жүрөктөн кийин ортоңку мезодерма пайда болгондо силер көрүп тургандай, бул омуртка тутуму пайда боло баштайт экен. Мына ошентип түйүлдүктүн өрчүшүндө бул ошол тирүү организмдин түйүлдүгүнүн өрчүшү жүрөт экен. Мына ушул түйүлдүктүн өрчүшүн биз эмбриондук мезгил деп коебуз. Же болбосо эмбриология бул түйүлдүк жөнүндөгү илим. Ал эми түйүлдүктүн өрчүшү эмбриондун өрчүшү деп аталат экен. Адамдын түйүлдүгүнүн өрчүшү өзү ар кандай баскычтарды басып өтөт. Түйүлдүк эң биринчи пайда болгон күндөн баштап бир жумалык түйүлдүк деп карасак, ал акырындык менен ошо жумага жума кошулуп отуруп 38-39 жума болуп бүткөндө бул түйүлдүк толук жетилип 9 айдан кийин бала сыртка чыга баштайт. Мына ушул түйүлдүктүн өрчүшүндө, мисалы үчүн адамдын түйүлдүгүнүн өрчүшүнүн баскычтарын мен силерге анда сүрөт боюнча да көрсөтүп коеюн. Эң биринчи адамдын түйүлдүгүнүн өрчүшүнүн эң биринчи баскычы бул түйүлдүктүн пайда болушу. Түйүлдүктүн пайда болушун азыр жаңы эле тасмадан көрдүңөр силер. Аталык гамета менен энелик гаметанын кошулушунан пайда болгон түйүлдүк бул зигота же түйүлдүк деп аталат экен. Ал түйүлдүк пайда болгондон кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин, же болбосо биз бүгүнкү күнгө чейин токтолуп келгенбиз, 30 сааттан кийин ал клетка бөлүнүүгө өтөт. Мына ошо 30 сааттан кийин бир клетка 2 клеткага, 2 клеткадан 4 клетка, 4 клеткадан 8 клетка пайда болуп, мына 128 клеткага чейин пайда болот дагы. Мына ушул 128 клеткага чейинки пайда болгон бул клетканын бөлүнүшүндөгү катмарларды биз бластомерлерден түзүлгөн бластула деп коет экенбиз. Мына ушул бластомерлерден түзүлгөн бластула акырындык менен гаструлага айланат. Гаструла биз жаңы тасмадан көргөндөй сырткы эктодермадан, ортоңку мезодермадан, ички эндодермадан турган катмарлары бар гаструланы пайда кылат экен. Башкача айтканда, тери булчуң, ички органдар жана омуртка тутуму пайда боло баштайт экен бул мезгилде. Гаструла бүткөндөн кийин түйүлдүктүн өрчүшү башталат экен. Же болбосо муну биз гистогенез деп коет экенбиз. 10 жумадан кийин, бул 10 жума 2,5 айдан кийинки баланын түйүлдүгү болуп калат. Мына ушул 2 жуманын ичинде силер көрүп тургандай, баланын колу, буту, денеси, кулагы, көзү, мурду калыптана баштаган мезгил болот экен. Кийин 16 жумага өткөн кезде бул 4 айлык бала болуп калат экен да. Мында органдар толук калыптанган мезгил болот экен. Же болбосо муну биз органогенез деп коет экенбиз. 16 жума 4 айлык бала кыймылдай баштаган мезгили болуп саналат экен. 16 жума жана органогенезден кийин 20 жумада, башкача айтканда, бул 5 айлык балада бүт органдары жана анын жынысына чейин так даана көрүнүп калган мезгил болот экен дагы. Акырындык менен 38-ден 40 жумага чейин, же болсо 9 айда бул бала толук төрөлүүгө жетилген бала болуп саналат экен. Эми ушул түйүлдүк өрчүп жетилгенден кийинки бул постоэмбриондук мезгил башталат. Постоэмбриондук мезгил деген бул түйүлдүк өрчүп жетилгенден кийинки баланын төрөлүшү. Демек бул постоэмбрионго чейин биз көрүп тургандай, бул 2 айлык түйүлдүктүн түзүлүшү болуп атат. Андан кийин 4 айлык түйүлдүктүн түзүлүшү болуп атат, же болбосо 16 жумалык. Ал эми бул жерде баланын 9 айдан кийинки 38 жума же 9 айдан кийинки төрөлгөн ымыркайдын түзүлүшү экен. Демек бул 9 айдан кийинки ымыркайдын төрөлүшү постоэмбриондук мезгил деп аталат экен. Постоэмбриондук деген түйүлдүк толук жетилип бүткөндөн кийинки пайда болгон
организмди биз ымыркай же болбосо постэмбриондук мезгил дейт экенбиз. Бул ымыркай кезинде бала толук чачы, көзү, кулагы, органы толук жетилген мезгил болот экен. Андан кийин 2 жаштык кезинде бул басып, сүйүлөп калган мезгилдери болот экен. 6 жашында ой жүгүртүп, ойлонуп, эске тутуусу абдан өөрчүп жаткан мезгил болсо, 12 жашында бул баланын жетилүү мезгили башталат экен. Ал эми 25 жашында болсо, бул баланын толук жетилген мезгили болуп саналат экен. Мына ушинтип постэмбриондук мезгил жана эмбриондук мезгил боюнча түшүнүк алдык. Постэмбриондук мезгил адамдар менен жаныбарлардыкы бардыгынык тең эле бирдей окшош боло бербейт. Мына ушуга карата биз постэмбриондук мезгилди төмөндөгүдөй 2 чоң топко бөлүп карайбыз. Бул түйүлдүктөн кийинки түз өөрчү мезгил жана кыйыр өөрчү мезгил деп аталат. Түз өөрчү мезгил менен кыйыр өөрчү мезгилинин ортосунда кандай айырмачылык бар деген суроо туулат. Мисалы үчүн түз өөрчү деген бул энатасынын түйүлдүгүнөн пайда болгон организм ата-энесине окшош болуп жаралса, анда биз муну түз өөрчүчү мезгил дейбиз. Мисалы үчүн буга сүт эмүүчү жаныбарларды, канаттууларды алып карасак болот экен, жана кээ бир жаныбарларды. Ошондой эле түз өөрчүчү постэмбриондук мезгилге адамдын дагы өөрчүшү болот. Бул түз өөрчү деген демек энесинен төрөлгөндө эле ата-энесине окшош болуп жаралса төрөлөрү менен, анда биз муну постэмбриондук түз өөрчү мезгили дейт экенбиз. Ал эми постэмбриондук кыйыр өөрчү мезгили деген эмне? Постэмбриондук кыйыр өөрчү мезгил дегенге, мисалы үчүн баканы алып карасак, бака биринчи булар жумурткаларынан эң биринчи эле баканын өзүнө окшогон организм пайда болбойт. Бул сууга өзүнүн икрасын таштагандан кийин, ал икрадан силер көрүп тургандай баканын өзүнө окшогон организм эмес, көнөк баш пайда болот экен. Жана бул көнөк баштын жашоосу кургакта эмес, сууда өтөт экен дагы. Энесине ошол түйүлдүктөн жетилип чыккан кезде ал өзүнүн энатасына окшош эмес, башка түзүлүштүү болот экен. Мына ушунун өзүн биз кыйыр өөрчү деп коет экенбиз. Андан кийин гана бир нече убакыт өткөндөн кийин бул көнөк баш акырындык менен куйругу кыскарып, алдыңкы сүзгүчтөрү жана көкүрөк сүзгүчтөрү алдыңкы колго, ал эми курсак сүзгүчү арткы бутуна айланып, кийин гана ал энесине жана атасына окшош организм пайда болот экен. Демек, постэмбриондук мезгилдин кыйыр өөрчүшүндө бул түйүлдүктөн пайда болгон организмдин бардыгы тең эле энатасына окшош болуп чыга бербейт экен. Буга мисал үчүн көпөлөктөрдү алып карасак да болот. Көпөлөктөр бул эң биринчи жумуртка ташталат. Мына ошол жумурткадан өөрчүп чыккан түйүлдүктөн ошол эле замат көпөлөк чыкпастан ал гусеницага же болбосо эжеке бээсага же ак куртка айланат. Мына ошол ак куртка айлангандан кийин ал сыртынан куурчакчага айланат. Куурчакчадан кийин гана ал өзүнүн энатасына окшош көпөлөк айланат. Демек бул дагы постэмбриондук мезгилдин кыйыр өөрчүшү деп аталат экен. Бакадан башка демек кээ бир курт кумурскалар дагы постэмбриондук өөрчү, кыйыр өөрчүгө кирет экен. Аны силер сүрөттө көрүп тургандай, бул чегирткелердин өөрчүшү болуп саналат экен. Эми мына ушул түйүлдүктүн өөрчүшүндөгү организмге кандай терс көрүнүштөр бар? Бул экинчи белеттин биринчи суроосунда, эгер көңүл бөлсөңөр, мына ушул түйүлдүк өөрчүп жаткан кезде түйүлдүктүн өөрчүшүнө терс таасир берүүчү алкоголь, баңги заттар, тамекинин зыяны кандай? Эгерде ал зыяндуулукту түйүлдүк өөрчүп жаткан кезде эне колдонсо, анда түйүлдүктө кандай өзгөрүү болот деген суроо туулат. Мына аны мен азыр силерге бул тасма боюнча түшүндүрүп берейин. Демек, алкоголдун түйүлдүктүн өөрчүшүнө тийгизген таасири. Көпчүлүк энелер бул түйүлдүк өөрчүп жаткан кезде, демек бул сөзсүз түрдө спирт ичимдик эмес, кызыл вино же ак винону ичсе көп деле терс таасир бербейт деп ойлошот. Бирок
Бұл бардық алкогольдік жосы спирт ішімдіктері түйілдіктің өрчүшіндегі ең бірінші ал ененің кендігі менен баланың кендігі тұташып тұрғандықтан капиллярдық қан тамырлар арқылы балаға түйілдікі ошол эле уақытта жететкендағы ал баланың организмде өрчүшүнүн башка айтканда өзгөчө ме системасына терс таасир береткен. Мындан башка дагы ушул алкогольдөн бөлөк баңгелик, тамеки түйүлдүктүн өрчүшүнө абдан терс таасир берет. Бул тамекинин курамындагы 100дөн ашык уулуу заттар түйүлдүккө терс таасир береткен. Же болбосо ошол тамекиден башка дагы баңги заттар ошол эле замат баланын түйүлдүгү өөрчүп жаткан кезде кан аркылуу жеткирилеткен дагы ал бала дагы баңгиден көз каранды же болбосо алкогольдөн көз каранды болуп төрөлөткен. Бала төрөлгөндө эле ал абдан тынымсыз ыйлайт. Качан гана буну окумуштуулардын изилдөөсү боюнча мына ошол ыйлап жаткан балага кичине алкоголь жосы спирт ичимдигинин жытын жыттатып койсо, ал бала ыйлабай калганын байкаган. Демек, анда түйүлдүк кезинде дайыма энеси спирт ичимдиктерин көп колдонуп, дайыма колдонсо, анда анын ичиндеги бала дагы алкогольго көз каранды болуп төрөлөткен. Төрөлгөндөн кийин анын организми дагы алкогольсүз жашай албайт экен дагы, төрөлгөн күндөн баштап ал тынымсыз ыйлай баштайт. Демек, бул анын организми ошол спирт ичимдиктерин талап кылып жаткан мезгил. Демек, анда бала да алкоголь болуп төрөлгөн экен. Бир эле бала алкоголь гана болуп төрөлбөстөн, анын организмдеги органдардын жетилишине дагы абдан терс көрүнүштөрдү алып келүүчү белгилер менен төрөлөт. Эң коркунучтуу бүгүнкү күндөгү ушул балдардын ушунчалык оорулуу жана организмдеринин толук жетишсиз болуп төрөлүп жатканынын эң биринчи себеби мына ушул алкоголизм, тамеки, баңгелик, ар кандай инфекциялык жыныстык жугуштуу оорулардын таасири бүгүнкү балдардын жетилүүсүнө же болбосо бүгүнкү күндөгү жаңы пайда болгон муундардын организмдеринин бузулушуна алып келет экен. Же болбосо бул көрүнүшкө жол бербөө керек, бул эч качан бербешибиз керек. Силер көрүп тургандай, мына ушул алкогольдон, тамекиден, наркотикалык заттардан төрөлгөн балдардын эң биринчи эле алардын тулку боюнун өсүшү жетишсиз болуп төрөлөт. Эң биринчи алардын нерв системасы жана мээси таяныч кызматын аткаруучу скелеттеринин жана сөөктөрүнүн түзүлүштөрүнүн бузулуштарына алып келет. Алардын аң сезиминин жана акыл эсинин өсүшүнө, ошондой эле дүүлүгүлөргө эч кандай таасир бербей, силер көрүп аткандай, бул баланын таманынан кытылаганда денесин тартыш керек болчу. Демек, эч кандай рефлекске жооп бербеген, аң сезими ордунда же болбосо толук калыптанбаган балдардын бардыгы тең мына ушул тамеки, алкоголь жана наркотикалык заттардын негизинен пайда болот. Бүгүнкү күндө ушул балдардын төрөлүшү абдан көбөйүп жатат. Бул бүгүнкү муундагы жаштардын бир жолу эле ичип койсом эчтеке болбойт, же болбосо бир жолу эле колдонуп көрсөм эчтеке болбойт деген ушул баңги, алкоголь жана тамекинин уулуу заттарынын таасир этишинин негизинде эң көптөгөн организми толук жетилбеген балдардын көбөйүп жатышы бул биздин келечектеги муундардын организминин бузулушунун бирден бир эң негизги себептери болуп саналат. Ошондуктан балдар эч качан бул көрүнүштөргө жол бербөө керек. Демек, мына биз бүгүн ушул экинчи билеттин биринчи суроосуна кантип жооп берүү керек деген суроого жооп ала алдык болуш керек. Башка айтканда, онтогенез, эмбриондук өөрчүү, постэмбриондук өөрчүү, түйүлдүк жетилип жаткан кезде организмге терс таасир берүүчү, азыр силер тасмадан көргөндөй, алкоголь, наркотик, тамекинин кандай зыяны бар? Мына бул зыяндуу терс көрүнүштөргө жол бербөө үчүн ар бир инсан, ар бир жаш муун ойлонуш керек экен.
Мына балдар, демек силер бул белеттин биринчи суроосуна, экинчи белеттин биринчи суроосуна мына дал ушундай жооп берет экенсиңер. Анда мен силерге ак жол каалаймын дагы. Алдыңардагы мамлекеттик экзаменди ийгиликтүү аяктап, өзүңөрдүн каалаган кесибиңердин ээси болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Анда ушуну менен бүгүнкү келгиле экзаменге дайынданалы деген 3-сабагымды аяктаймын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.